Бүгін мына сделкабыз бүттү, күлүштү дагы сразу алдык. Айына болгону 46 000 төлөм. Мына мекендештер, эми үйдүн обзоруна келе турган болсок, дагы бир кайталап кетейин. Микрорайон 1 мая, Щелковская метро, Московская область, бирок Москвага абдан жакын. Микрорайон 1 мая, Балашиха. 3 комнаталуу квартира. Үйдүн баасы болсо болгону 7 миллион 300. Айына төлөмчү төлөм 46 000ден болду. Анда кетти үйдүн обзору. Бул жактан баштай берели, биринчи комнатадан. Бул биринчи комнатасы кичинекей, тыкан, бирок өтө деле мындай кирсең кичинекей деле көрүнбөйт, но тем не менее биз эми баягы чоң үйдө жашап үйрөнүп калганбыз, но аябай жакшы. Прихожкасы эле өзү өтө кенен, бул жерде мондой шкафтары менен кааласаңыздар алып койсо болот. Ушундай бүт советский домдордо негизи мондой жерлерди алып перепланировка кылсаңыздар сиздерге эч ким эчтеке дебейт. Калтырып койсоңуздар болот, алсаңыздар болот, в общем. Дальше бул жерде чоң комнатасы бул биздин продавецтерден калган буюмдар. Эми дальше уже покупатель өзү билет, же ыргытат, же берип салабы. Бул жака чыга турган болсок, биздин балконубуз. Үй ремонту көрүп жаткандай ремонт кылыш керек, но мен ойлойм биз абдан жакшы бага алдык. Балконду да мультиплять этип сонун кылсак болот. Андан кийин бул жерде смежный комнатанын бирөөсү. Бул жерде мындай болгон жакшынакай комната. Бул жерде да айнек бар, солнечная сторона. То есть абдан жакшы. Площади үйдүн 52 квадрат. Кеттик анда эмесе бул жака. Эми болсо бул жагына келсек, уборная, санузел раздельный. Бул жерге да орустар айтмакчы, немножко подшаманить, и все будет на ура дейт го. Кухнясына кире турган болсо, кухнясы ушу советский домдордо эле, понятное дело, там 6 квадрат кухня. Мен ойлойм бул жерге дагы азыр биз деле эми көнүп калганбыз да стандартный нерселергечи. Например, кухняны бир аз кичинекейирээк кылып, кухонный гарнитурларды бул жерде кичинекей кылып, потолокко чейин сонун бир шкафтарды жасатып, мындай өзүнүн дизайнерлерге берипчи, бул нерсени жөн эле Леруага барып өзүбүз эле мынтип ала бербестен, то есть специалисттерге берсек бул ишти дагы сонун кылып, мындай ар бир нерсени прям миллиметр компактный кылып туруп, өзүнүн ордуна кылып берсе, пространство сала турган ящиктери абдан көп болот да. Ошон үчүн ар бир тоок сойсо да касап сойсун деп мындай банальный кыргыздардын сөзү бар го, бирок эң өтө терең сөз, простой болгону менен. Бул жагы дагы двор жакты карайт. Айнек. Ошол мекендештер, сиздер 3 комнаталуу квартиранын обзорун көрдүңүздөр. Кимдерге вторичка болобу, семейная ипотека болобу, биз ар дайым кызматтабыз. Сиздерге эң ыңгайлуу, сапаттуу, тез жана дагы